Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базары жоқ каналы. Бүгін 5 июль 2023 жыл мен сіздерге Бишкек шаарынын түндүк тарабы кирпичный жол болсо экинчи аты красный строительден бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Баасы $27,000 үй туғандар. Дагы арзандатуу болот. Биринчи болуп барып жолдун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Кыргызстан көчөсү жана Киргизия көчөсүнүн кесилишинде турам туғандар. Ушул жерден Киргизия көчөсүнөн бир аз эле батышка карай барып, катардагы экинчи көчө Чоң Коргон көчөсүнөн оң тарапка бурулсаңыздар, Чоң Коргон көчөсү 130-даректе сатылуучу үй жайгашкан туғандар. Бул картина дүкөнүн аренда алсаңыздар болот. Бул жагы Нижний Аларча, бул жакка карай жүрсөңүздөр Объездной, чыгыш тарабы Дордой базар болуп калат. Дордой базарына деле туғандар жакын. Эми андан ары барып калган маалыматты бир чекеден берейин. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тарабы эң эле чыгыш чеграсы бул жерден башталат, батыш чеграсы бул Пескалык болгон сапар бүткөн жерге чейин. Мынакей Чоң Коргон көчөсү менен келе бересиздер. Чоң Коргон көчөсү менен. Мынакей Чоң Коргон көчөсү 130-даректе сатылуучу үйүбүз жайгашкан туғандар. Көрүп тургансыздардай көчө тараптан темирден болгон дарбаза. Чыгыш чегара бул жерден башталат. Жердин аянты 4 соток. 4 соттан бир аз көбүрөөк. Документтер боюнча кызыл ките бар экен. Эң эле батыш чеграсынан бул жерге чейин туғандар. Бул жагы асфальт, ал жакта чоң көчөгө шагыл төшөлгөн. Так, мектепке балдар Нижний Аларчага, Красный строительдин өзүндө мектеби бар экен. Ошого барышат туғандар, сайдиктер бар экен. Жана бул мынакей үйүбүздүн короосу. Алды тарабы мондай шагыл төшөлүп, бир аз могу жерге чейин көтөрүлгөн. Бул жакта азыркы учурда мондай временка, азыркы склад катары колдонулат. Негизи боюнча ылдый жагы чоң үйгө расчётталынып фундамент куюлган туғандар. Төрүндө 60 квадрат метр болгон временкабыз. Ама азыр ички тарабын көргөзөм туғандар. Так. Электр энергиясы бар, суу. Артезиан суу экен туғандар, таза. Жакшы суу дейт мынакей. Алдыда азыркыча чыгып турган учуру. Так, андан ары дагы эмне маалыматы? Документ боюнча айттык, документтери бар. Алсаңыздар эле ошол күнү сиздерге үйдө өткөрүп берем дейт үй ээси. Бул жактан 60 квадрат метр болгон временкабыз. Алды тарабы мондай стяжка куюлган. Төрүндө навеси, ал жагында бир склады. Бул жерде катарында 2 бөлмө, төрүндө дагы 1 бөлмө жайгашкан. Так. Мынакей бул биринчи бөлмөсү. Көрүңүздөр ремонт. Ички тараптан раковина орнотулуп, суу чыгарылган. Ушул жерден тарапка кирсек, дагы бир бөлмө мынакей туғандар. Дагы бир бөлмө, чыгыштан пластик терезе. Көрүп тургансыздардай ремонт. Ушундай. Эми короосун ачып, калган маалыматты бир чекеден берейин сиздерге туғандар. Андан ары мен кайра сатылуучунун короосунда туғандар айта кетчү нерсе, канализациянын суусу бул жака агат экен, башка жака, ошол жака чейин чыгарылган. Центральный канализация келсе, ошол жактан эле кошуп койсоңуздар болот туғандар. Так, үй стенасы бышпаган кирпичный отрыштардан утеплять этилген. Бул жакта мынакей дагы бир өзүнчө бөлмө туғандар. Мынакей көрүп тургансыздардай ремонт. Бул жагында навес, литра стяжка, кошуналар менен чыгаралары забор кылынган. Эң эле төрүндө мондай бир очогу деле бар экен туғандар. Анан бул жакта деле тротуарлар куюлган. Бирок азыркы учурда үй ээсибиз квартиранын жагына байланыштуу бир аз алды тараптары каралбай калып тур туғандар. Негизинен жер жемиш эксеңиздер сонун болот дейт үй ээси. Атайын башка жактан тоонун топурагын алып келип түшүргөн дейт жер жемиш эгүү үчүн. Так, дагы эмне маалымат? Бул үйдүн баасы $27,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан ээсинин номери менен экранга эсиптел деп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар.